Базаркурган районунун 300дөй түтүн жашаган Кызыл айылында эзели бала бакча болгон эмес. Жергиликтүү тургун Калмурат Аттокуров жеткинчектер мектепке чейинки билимден өксүп келгенин айтат. Биздин биринчи проблемабыз мына таянелер, таяталар, чоң энелер, чоң аталар өзүбүздүн неберелерибизди үйдө кармап калдык эле. Айылда айрым мүмкүнчүлүгү барлар кошуна айылдагы бакчаларга же район борборундагы менчик бала бакчаларга балдарын алып барып турушчу экен. Бул өз кезегинде убаракерчиликти жана бир топ акчаны талап кылчу дешет алар. Бул жагы Базаркурганга чейин, центрге чейин апарат элек. Жогорку айылдарга апарат элек. Эми бүтүп калса, энди бүтүп калган болсо, бизге айылыбызга өтө жеңил болуп калат. Эми ал көйгөй чечилүү алдында турат. Тагыраагы Кызыл айылында 50 орундуу заманбап бала бакча курулууда. Ага Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду 12 миллион сом, жергиликтүү бийлик миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Өнүктүрүү фондунун эсебинен Базаркурган районунда мына азырдагы бир бала бакчаны көрдүк, капсула салдык. Ана дагы мына элдин талабы бар болчу, айылдык кеңеш ушундай бир жакшы демилге көтөрүп келген экен, айылдык өкмөт. Биз колдоп бердик, 12 миллион сом тегереги. Калган өздүк салым бар, 1 миллион сом тегереги. Кызыл айылындагы бала бакчаны келерки жылга бүткөрүү пландалган. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 4 мектеп, 18 бала бакча пайдаланууга берилген. Дагы бир нечеси жыл аягына чейин бүтөөрүн облус жетекчиси билдирди. Аларды эске албаганда, облуста дагы 8 мектеп, 40 бала бакча жетишпейт. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Дуголдаев, Жалал Абад облусу.